барма. Алма. Ой, достор, салам. Салам. Балдар, кыздар, иштериңер жакшыбы? Эң сонун. А биз топ ойноп атабыз. Аны ыргытып, анан тосуп. Ким кармаса, ал бир жемиштин атын аташ керек. Бул абдан кызыктуу. Карасаңар. Алма. Шабдалы! Өрүк. Өрүк жана айтылган. Андай болбойт. Башка жемишти айт. Башкасын айткым келбейт. Мен өрүктү жакшы көрөм. Ал абдан таттуу. Таттуу болсо эмне экен? Ой, кичинекейлер, эмне урушуп атасыңар? Чоң ата. Андан көрө келгиле, таттуу өрүктөн жегиле. Кана, кимиң биринчи? Мен. Жок, мен. Бул жакта баарыңарга жетет. Карагылачы, түшүм мол болуп пышканын. Ушундай көппү? Муну чоң атам өстүрөт. Анын чоң өрүк зары бар да. Чоңбу? Аябай чоң. Өрүктү чоң атам абдан жакшы көрөт. Сиз эмнеге өрүктү мынча жакшы көрөсүз? Аны кантип жакшы көрбөйсүң? Силер карап көргүлөчү. Өрүк кичинекей күндөй. Жылуу, жаркырап турат. Даамына болсо сөз жетпейт. Келгиле, ооз тийгиле. Рахмат, чоң ата. Рахмат. Чын эле ушундай даамдуу экен. Демеле бармагыңды жалайсың. Мен айтпадым беле. Тимеле ширин. Мен бүтүндөй бир себетти жеп салат элем. А мен болсо экини. Эртең да келгиле. Мен силерге бактардын баштарындагы эң даамдууларын үзүп берем. Сөзсүз келебиз. Кутмандуу таңыңар менен балдар. А биз бүгүн кайра Алишердикине конокко баратабыз. Ойнойбуз жана таттуу өрүк жейбиз. Силер дагы биз менен барсаңар болот. Алга кеттик. Алишер, салам. Иштериң кандай? Салам. Чоң атаң кайда? Ал бизге эң таттуу өрүктөрдөн үзүп берем дебеди беле? Ал дагы эле үйдө. Мына эми. А биз аябай шашып келатсак? Балким бир нерсе болгон чыгар? Билбейм. Ал өз бөлмөсүндө. Мени болсо ал жакка киргизбей атышат. Балдар, чоң ата бүгүн бакчага чыга албайт. Эмнеге? Ал ооруп калыптыр. Анан ага басыш кыйын болуп атат. Ооруп? Ой. Капаланбагыла. Ал силерди көрүп сүйлөшсө абдан кубанат. Биз сөзсүз чоң атага жолугабыз. Чуркадык. Саламатсызбы, чоң ата? Кичинекейлерим, саламатсыңарбы? Мына силерге да уят болдум. Бакчага чыга албай калдым. Эч нерсе эмес. Негизгиси сиз айыгып кетиңиз. Жок, мындай болбойт. Мен ушундай татынакай балдарды кантип өрүксүз калтырам? Бирок сиз ооруп атпайсызбы? Анан сизге басуу кыйын да. Анткен менен мен силерге фокус көргөзө алам. Жакшылап карап тургула. Ахалай, махалай. Сүф! Мынаки өрүк. Сиз чыныгы сыйкырчы турбайсызбы, чоң ата? Жей койгула. Рахмат, чоң ата. Аш болсун. Сиз дагы оорубаңыз, чоң ата. Балдар, барып сейилдеп келгиле. Чоң ата чарчады, эс алышы керек. Макул апа. Чоң ата, көрүшкөнчө. Жакшы калыңыз. Апа, эмне үчүн чоң атам ушундай алсыз болуп, жада калса тура албай атат? Чоң ата катуу ооруп атат. Ал өз жашоосунда ушунча көп иштеген. Анан абдан чарчады. Анын мындан ары өрүк өстүрүүгө алы жок. Ой, анан эмне кылуу керек? Чоң ата көп убакыт бою бизге, өз балдарына, нээрлерине кам көргөн.
Эми биз ага кам көрүшүбүз керек. Биз ага жакшы кам көрөбүз. Сөз беребиз. Салам балдар. Иштериңер кандай? Жакшы. А мен капаланып атам. Чоң атам дагы эле ооруп атат. Мен ага эч жардам бере албайтам. Ой. Кандай кооз өрүк? Таптым. Мен аны өзүм үзүп алып, чоң атама алып барып берем. Ал өрүктү абдан жакшы көрөт да. Чоң ата, карачы, мен сага эмне алып келдим? Мен муну өзүм тердим. Ай, кандай кооз өрүк, азаматсың. Даамдуусучу, жеп көрүңүзчү. Азыр. Чын эле, мындай таттууну жеп көрө элек болчумун. Мен абдан аракеттендим да. Рахмат сага, кичинекейим. Чоң атаңды кубанттың. Эми мен сизге күндүгө өрүк алып келип турам. Алишер, сага эмне болду? Эмне ыйлап атасың? Чоң атам аябай ооруп атат. Ага эч нерсе жардам бербей атат. Балким ага сыйкырды өрүк жардам берип жүрбөсүн. Ал аны жеп, анан дароо айыгып кетет. Жок, ал абдан жаман болуп, өрүктү да жей албай атат. Алишер, ыйлаба. Биз бир нерсе ойлоп табабыз. Апа, чоң атам кандай? Алишер, чоң атаң эми жок. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Алишер, ыйлаба, бул боло турган нерсе болчу. Акыркы убакта чоң атаң үчүн жашоо кыйын боло баштаган. Оору чоң атаңды абдан кыйнап, жана аны менен күрөшүүгө чоң атаңдын алы калбай калган. Эми ал мындан ары кыйналбайт. Бирок эми мен кантип чоң атамсыз жүрөм? Чоң атаң дайыма сен менен болот, сенин эсиңде. Мен аны унутуп калсамчы? Коркпо, унутпайсың. Өрүк сага эстетип турат. Өрүк? Ооба, өрүк. Мына, карма, анан аны жакшылап кара. Эмнени көрүп атасың? Мен чоң атам экөөбүз тоодой үйүлгөн өрүк чогултканыбызды көрүп турам. Дагы менин туулган күнүмө чоң атам мага өрүктөн торт белек кылганын көрүп атам. Анан дагы чоң атам менин досторума өрүк берип, анан биз көңүлдүү күлүп атканыбызды көрүп турам. Апа, мен түшүндүм. Өрүк дайыма мага чоң атамды эстетип турат. Анткени чоң атам аны абдан жакшы көрчү да. Каалайсыңбы? Биз эртең өрүк багын отургузабыз. Чоң атам арнаппы? Ооба, бул чоң атаңдын багы болот. Анан анда чоң атамдын өрүгү өсөт.